Өлкөдө жыл санап ВИЧ илдетин жуктуруп алгандар көбөйүүдө. Өкүнүчтүүсү ВИЧке чалдыккандардын жаш курагы 20 жаштан 40 жашка чейинкилерге туура келет. Мунун башкы себеби миграция агымынын көптүгү жана жаштар арасындагы туш келди жыныстык катнаштын кесепети дешет дарыгерлер. Учурда үй бүлөсү менен аталган илдетке кабылгандар дагы бар. Талас облусунда эле 225 адам каттоодо турат. 14 жашка чейинки балдардын арасында да биздин областта дагы катталгандар бар. 5 балабыз бар, 1 кыз 4 эркек, алар биздин врачтардын көзөмөлүндө. Аларга ошо энеден жуккан, ошол оору толук аныкталгандан кийин биз бекер дарылайбыз. Күйөөсүнөн аялына жугуп же аялынан күйөөсүнө жугуп калган учурлар бар. Ал эми жукпаган учурлар да бар. Эгер өз убагында дарыланып, врачтардын көзөмөлүндө болуп турса, бул жукпай турган учурга келип калат да. То есть вирусная нагрузка нулевая деген болот. Ошондой акыбалда да болгон. Бизде бүгүнкү күндө үй бүлөлөр бар. Ар дайым дарыланышып, жакшынакай эле ден соолугу сак кишидей эле жашап дарыланса болот да. Мындан улам Талас облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борбору маалыматтык түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп келишет. Бүгүн Талас мамлекеттик университетинде билим сенин коопсуздугуң, дарылануу сенин ден соолугуң аталышында семинар өткөрүлдү. Анда ВИЧ, СПИД илдетин алдын алуу, сактануу, ошондой эле дарылануу жолдору туурасында маалыматтар айтылды. ВИЧ оорусу кандай жол аркылуу жугаарын билдик. Мисалы үчүн бул через половые пути. Мисалы үчүн стоматолог же башка жерге барсак дагы инструменттерден да жугуп калышы мүмкүн экенин дагы билдик. Экинчиси болсо бул наркотик деп айтып атат. Сайынганда ошол уколдон да жугат. Эгерде ар бир адам ошол өзүнүн ден соолугун ойлосо, келечегин ойлосо, ошол нерселерди сайынып кылбаса, өзүнүн бул нерседен сактанса болот. СПИД жугуп албаш үчүн ошону түшүндүм да. Бул канды башка адамдын канын контактировать этпеш керек экендигин билдим да ошол лекциядан кийин. Ошон үчүн жаштарга мындай нерселерди көбүрөөк жайылтыш керек да. Жаштар Инстаграм, ТикТокто көп болот эмеспи? Ошол нерсени ТикТок менен теге Инстаграмга көбүрөөк берилиш керек деп ойлоп калдым да азыркы лекциядан кийин. Ден соолукка болсо болгон иммунитеттин баарын талкалап, ошол жерде баягы көп жылга чейин жашаган күндө деле иммунитети начар адам башка дагы бардык ооруларга, дарттарга кабылышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул аябай коркунучтуу оору да. Дарыгерлердин маалыматында бүгүнкү күндө Кыргызстанда 14.159 жаран ВИЧ илдетин алып жүрүүчүлөр болуп эсептелет. Анын 80%-ын жаштар түзөт. Андыктан өспүрүм курактагы мектеп окуучулар арасында жана жогорку окуу жайларда түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл. Дуал газеталардын конкурсун уюштурганбыз. Ар бир структуралык бөлүмдөр ошол жерде өзүлөрүнүн баягы жүрөгүнөн чыккан ошол күнгө карата өзүлөрүнүн ой пикирлерин билдирген нерселердин баардыгын ошол гезиттерде жарыялай алат. Ошол себептен конкурстун жыйынтыгы чыгып, жеңүүчүлөргө сөзсүз түрдө баягы билектерибиз бар. Бул сөзсүз түрдө керек жаштар үчүн, себеби дегенде жаштар ушул маалыматты билсе, бир адам билсе, бир адам көп адамга жеткирет, а көп адамдан дагы көп коомчулукка жетет. Ошол себептен сөзсүз түрдө дайыма маалыматтуу болуш керек. 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата 1 айлык жарыяланган. Бул күндөрү билим берүү мекемелеринде маалыматтык кампаниялар жүргүзүлөт. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Талаш шаары.